Мага бир теңирчи айтты. Силер мусулмандар ширк деп айтып, Аллахтан башкага сыйынбайбыз деп келип, кара ташка сыйынасыңар. Кара ташка сажда кыласыңар, ошону айланасыңар деп айтканда мен жооп бере албай калдым. Ушуну кандай түшүнөбүз? Эми теңирчи буга окшогон адамдардын айтпаганы көп. Дин душмандары ар кандай нерсени айтат. Эми бул нерсеге жооп бере албай калганын себеби өзүңдүн илимиң жок, динге жакшы көңүл урбаганыңда да, эгерде динге жакшы көңүл окуганыңда бул нерсе жөнөкөй эле сөз. Биринчиден, мусулмандар кара ташка сыйынбайт да, ким айтыптыр аларга кара ташка сыйынып атат деп. Биз ошо кара ташты карап, ошо тарапты карап Алла Таалага сыйынабыз. Алла Таала ошо сыйынгыга келсе, бир жакты ушу кыбыла катары ушу тарапты карап алып мени сыйынгыла деп ошону эле буйрук кылган. Мага жакындагаңар келсе, ошол Каабаны айланып менден дуа сурагыла деген. Ал Каабаны кара ташты айланып кара ташка сыйынгыла деген эмес. Экөөнүн чоң айырмасы бар бул жерде. Ол кара ташка Каабаны айлануу бул өзү ибадат да, Кудай Таалага сыйынуу болуп саналат. Мына ушинтип мага сыйынгыла деп Алла Таала буйрук кылган. Мага сыйынгыгар келеби, намаз окуганда ушу тарапты карап мага сыйынгыла деген. Ал ушу тарапты карап Каабага сыйынгыла, ошондон жардам сурагыла деген жок. Экөөнүн чоң айырмасы бар. Анан кафырлар эмне деп айтарын билбей эле мусулмандарга ошондой баш айлантма суроолорду бере берет. Анан илими тайкы адамдар мындай нерселерге жооп бере албайт. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, сиздер баягы чоң сыймуктануу менен айтсаңар болот да. Жалгыз азыркы заманда жалгыз айырмаланган, жалгыз Кудай Таалага түптүз сыйынууга буйруй турган ошол нерсеге алып бара турган бул ислам дини гана. Ислам дининин эң чоң артыкчылыгы ошо тавхидте, Алла Тааланын жалгыз өзүнө гана сыйынабыз биз. Эч бир махлуктан жардам сурабайбыз. Мейли асман болобу, күн болобу, түн болобу, ай болобу, жылдыз болобу, жер болобу, периште болобу, пайгамбар болобу, биз алардан жалдарап аларга сыйынбайбыз. Биз Кудай Тааланын өзүнө гана, жалгыз жаратуучуга гана сыйынабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол динди алып келгенде Алла Тааланын өзүнө гана сыйынгыла, өзүнөн гана сурагыла деп бизге жеткирген. Бирок да ошо кантип сыйынасыңар, ошо эрежесин көрсөткөн да Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шариатта. Мына, ушул нерселерди аткарып, ушундай кылып сыйынасыңар деп. Ошондуктан мусулмандар пайгамбарга да сыйынбайт. Пайгамбарды ээрчип, ошо Алла Таалага кандай сыйынууну пайгамбардан үйрөнөт. Пайгамбардын вазифасы ушундай болгон, биздин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям вазифасы. Биз ошону карманып алып, бир гана Алла Таалага шерик кошпостон сыйынабыз да. Мына исламдын эң чоң артыкчылыгы ошо. Ошондуктан ошондой дин бузарларга айтып коюш керек. Силер өзүңөргө окшогон махлук арбактарга, ата бабаңардын арбактарга, мазарларга, тоо ташка бир нерселерге сыйынасаңар, алар да жаратылган нерсе, эч бир зыян да пайда да бере албайт. А биз болсо ошол нерселердин баарын, силерди да бизди жараткан жети катар асманды, жети катар жерди, ааламдын баарын башкарып турган, ааламдын баарын жараткан Алла Тааланын өзүнө гана сыйынабыз. Мына биздин чоң артыкчылыгыбыз ушунда. Биз эч качан ал Каабаны карап сыйынган, Каабанын өзүнө сыйынган жокпуз. Жөсө айланып Каабага сыйынган жок. Биз ошону айлануу бул өзү Кудай Таалага сыйынуу болуп саналат. Ошон үчүн айланып атабыз, Алла Таала буйруган үчүн айланып атабыз. Алла Таала Каабаны карап мага сыйынгыла деди, ошол жакта карап сыйынып атабыз. Эми адам баласы болгондон кийин баягы бул жашоодо сыйынгандай бир тарапты карайт да, кандай болбосун. Өйдү жактара ылдый бишил бир тарапты карап сыйынат да. Эми ошол адамда бул боло турган нерсе да. Антип бул ааламдан чыгып кетип бир жерге барып сыйынбайсың. Адам баласы ушул ааламдын ичинде эле бир нерсеге сыйынат. Бирок ошо бир тарапты карайсың, кандай сыйынсаң дагы. Ошо кароону Алла Таала ошо Каабаны кара деп буйрук койгон да. Ошол эле болгон. Анан биз бул жерде Каабага сыйындык деген маани чыкпайт. Муну баягы билимсел адам айтат, жана ошо ислам дининде душман болгон, чындыкты кабыл кылбаган адамдар гана сүйлөп айтат. Аллаху алам.